Bismillahirrahmanirrahim. Cin деген сөздің манисін чешмелеп берсек, cin деген сөз араб тілінің иштинан деген сөзінен келген. İştinan деген сөздің манisi istitar. İstitar an uyunil nas. Адамдардың көзінен жашырылған, адамдардың көзінен бекетілген bir жан дегенді түшүндүрүлөт. Ошол себептен cin деген сөздің негизги маниси адамдарға көрүнбөгөн bir zat дегендин манисин туюлдурат. Ошол себептен Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат, бул А'раф сүрөсүнүн 37 аятында Аллах Таала айтат: Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu yarakum. Alбетте жанакы иблис силерди көрүп турат. Huwa wa qabiluh. Иблис жана анын тобу силерди көрүп турат. Кайсыл тараптан? Min haythu la tarawunahum. Силер көрбөй турган тараптан дейт. Демек, биз аларды көрбөй турсак, иблис жана анын тобу бизди көрүп турушат. Ошол себептен Аллах Таала бизге эскертип жатат. Ошол үчүн азыр көптөгөн көз ачыктар пайда болду. Жанакындай сыйкырчылар пайда болду. Эмнеге? Анткени сыйкырчылар, көз ачыктар ошол иблистин эң жакшы шериктештери. Эмнеге? Анткени ошолор аркылуу шайтан өзүнүн бузукуу иштерин жайылтууда. Бисмиллахиррахманиррахим. Эми бизде ошондой суроо туулат: жиндер инсандардан мурда жаралды эле, же инсандар жинден мурда жаралды эле деген. Бул тууралуу Аллах Таала айтат: Бисмиллахиррахманиррахим. Бул сүрө Хижр сүрөсү 26 менен 27 аятында Аллах Таала айтат: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Биз инсанды шыгыраган чоподон, мындайча айтканда ылайдан жараттык дейт. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Ал эми жинди биз инсандан мурда түтүнсүз оттон жараттык дейт. Демек, жиндер, билесиздер, демек жин инсандан мурда жаралган. Анткени Бакара сүрөсүндө Аллах Таала иблиске жана бардык периштелерге буйругу. Аллах Таала айтты: «Усчуду ли Адама». Аллах Таала Адамга сажда кылла деди. Бирок фасажадатил малаикату. Бардык периштелер сажда кылды. Илля иблис. Ал иблистен сырткары. Аба вастакбара. Ал моюн сунбады, текеберленди. Ва кана минал кафирин. Ошол себептен ал капырлардын катарына кирди дейт. Эми суроо туулат: биздин кээ бир адамдарыбыз иблис мурда периште болчу деп айтып жатышат. Туура эмес. Иблис мурда периште болгон эмес. Иблис өзү оттон жаралган жин болчу. Анткени Аллах Таала өзү Куранда айтат: иблистин өзүнө болгон аныктамасын берет. Иблис айтат: «Ва халактани мин нари ва халактаху мин тин». Сен мени оттон жараттың, аны болсо сен топурактан жаратпадыңбы? Мындайча айтканда оттон жаралган даражасы өйдөгө, топурактан жаралган заттан көрө деп. Ошол себептен иблис Аллахтын буйругуна моюн сунбады. Бирок араб тилинде мин джинсин вахид ва мин гайри джинс деген араб тилинин грамматикасында bir нерседен өзгөчө кылууда адатыл хасыр деп коет. Bir нерседен өзгөчө кылууда bir жыныстан да болот, же болсо башка bir жыныстан да колдонулат. Мисалы, арабтар өзү айтууда: "Ва захабат туллабу илля кутубихим." Студенттер кетишти, алардын китептеринен сырткары дейт. Караңыздар, китептери башка bir жыныстан, студенттер башка bir жыныстан. Ошондой сымал периштелер башка bir жыныстан болгон. Ал эми жин дагы иблис, ал башка bir жыныстан болгон. Периштелерди Аллах Куранда айткандай: "Мен аларды нурдан жараттым" дейт. Ал эми иблис өзүнүн өзөгүн айтып жатат деген: "Мени болсо сен Аллах оттон жараттың" дейт. Демек, ошол кезде Аллах Таала периштелерге буйруганда периштелердин баары сажда кылды. Бирок ошондо алардын арасында иблис болуп калган эле, бирок иблис сажда кылбай койду. Сажда кылбай койгондуктан Аллах Таала сурады: "Сен эмне сажда кылбадың" деп. Анан иблис жооп берди: "Сен мени оттон жараттың, аны болсо топурактан жараттың" деп. Эми суроо туулат: кимне себептен Аллах Таала периштелерди ошол адамга сажда кыл деп?
Анткени имам Байхақи деген белгилүү бир алым өзүнүн Асмау Сыфат деген китебинде ошол тууралуу хадис алып келет. Бул хадис туура хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Аллах Таала 4 нерсени өз колу менен жаратты дейт. Ва халакаллаху таала арба ашия би ядихи. Эң биринчи нерсе Аллах жараткан өз колу менен өзүнүн аршын жаратты, калемди жаратты, жанакы тагдырларды жазган калемди. Ошондой эле Жаннатул Адн, Адын деген бейиш жаратты. Вахия сурратул жанан. Ал болсо бейиштердин киндиги деди. Андан кийин Аллах Таала 4-чү адамды өз колу менен жаратты дейт. Демек, Адам алейхиссаламдын эмне менен жаралган деген маселеси биякта. Адам алейхиссалам Аллахтын колу менен жаралыптыр. А калгандары болсо Аллах Тааланын бол деген өкүмү менен бардык периштелер менен бардык жин шайтандар жаралган. Ошол себептен Адам алейхиссалам шарапаты бардык макулукаттардан өйдө. Ошол себептен адамдын балдары дагы башка макулукаттардан өйдө. Бирок алар Аллах Таала баш ийбесе, алардын даражасы керек болсо малдан дагы төмөн түшүп калууда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Демек, инсан Аллах Таалага моюн сунуусу керек. Себеби дегенде, инсан Аллах Таалага моюн сунбаса, ал жинден дагы ылдый болуп калат экен. Эми мен силерге Аллахума салли аля Мухаммад жиндердин түрлөрүн айтып берсем, жиндер алардын түрлөрү 3 түргө бөлүнөт дейт. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинен. Бул хадисти тагыра айтканда имам Табрани жана имам Байхақи өздөрүнүн китептерине риваят кылат. Кандай хадис? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Ал-джин саласату аснаф. Жиндер 3 түрдөн болот дейт. Алар 3кө бөлүнөт дейт. 3 түрү бар дейт алардын. Фасинфу ятиру фил хава. Биринчи түрү алар абада учуп жүрөт дейт. Васинфу хайят ва килаб. Экинчи түрү болсо булар жыландар менен иттер дейт. Ошого кичине токтолсок, жылан деген сөз мааниси албетте Аллах Таала жыланды жыландай кылып жараткан эле. Бирок Аллах Таалага пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да бир хадисинде Аллах Таалага баш ийбеген адамдарды, ошол адамдарды чочколор менен маймылдарга айландыргандай, Аллахка да баш ийбеген жиндерди аларды жыландар менен иттерге айландырып койгон дейт. Демек бул хадис мааниси туура, сахих хадис, туура хадис. Демек жиндердин кээ бир бөлүктөрү алар иттерге айланган жана жыландарга айланган. Мисалы жыландарга десек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда туура хадисинде Бухари мен Муслимде риваят кылынат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Инна бил Мадинати нафара минал джинни асламу. Сахабаларым, албетте Мединада бир топ жиндердин жамааты ислам динди кабыл кылышты дейт. Эгерде үйүңөрдө бир жыланды көрүп калсаңар, дароо эле өлтүрүп салбагыла дейт. 3 жолу эскерткиле дейт. Аллахтын аты менен айтам, сен бул үйдөн чыгып кет деп. Ал эми момун мусулман болсо, ал чыгып кетет дейт. Жана чыныгы жылан болсо чыгып кетет. Бирок шайтан болсо, анда ал чыкпайт дейт, силерге каршылык кыла баштайт. Анда силер ошондо гана өлтүргүлө дейт. Демек, кээ бир жиндер жыландарга айланган. Бирок мунун мааниси алар тукум кубайт. Алардын балдары болуп эсептелбейт, туура эмес болот ал. Ошондой эле Аллахума салли Мухаммад, алар жыландар кээ бирлери жин экенин мааниси жанакындай билесиңер, түтүктү үйлөгөндө кээ бир жыландар бийлеп баштайт. Жанакындай ар түрдүү бийлерди жасап башса, анда бул жин. Эмнеге? Анткени жыландын кулагы жок. Ал эч качан бир үндү укпайт. Жылан бир гана тилин чыгарып, ошол келаткан бир затты сезип билүүдө. Ал эми кайсы бир жылан түтүк үйлөгөндө бийлеп жатса, бул шариятта жин болуп эсептелинет. Ошондой эле ит. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: эгерде кара ит болсо, бир дагы ак жүнү болбосо, анда бул жин дейт. Ошол себептен жиндердин кээ бир түрлөрү иттер менен жыландарга айланып кеткен. Аллахума салли аля Мухаммад. Ошол себептен бир адам ичинде жин болсо, жиндер эмнени жакшы көрөт экен? Кайсы жаныбарларды көбүнчө жакшы көрөт экен? Жыландар менен иттерди жакшы көрүшөт. Ошол себептен бир адамдын ичинде жин болсо, түшүнө кара ит болуп же жылан болуп кирүүдө. Ал эми биздин кыргыздар жылан кирсе байлык келет экен деп, алтын келет экен деп айтууда туура эмес. Кимдин түшүнө көбүнчө, мен айтам, бир эле жол эмес,
Көбүнчө жылан кирсе, анда бул адам текшерип көрсүн, дем салдырып көрсүн, анда бул адамда жин бар болушу мүмкүн. Ал эми Аллахума салли Мухаммад үчүнчү бир түрү, булар сынфун яхиллуна ва язинун. Булар сапарда жүрүүчү, жанакындай талаада жүрүүчү түрлөрдүн бири жиндердин. Ошол себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: сапарга чыксаңар жалгыз чыкпагыла, сапарга чыксаңар шеригиңер менен чыккыла, анткени жиндер, шайтандар адамдарга шерик болуп калбасын дейт. Экинчиси шайтан болуп калбасын дейт. Демек, Аллахума салли аля Мухаммад, биз жиндерди ошондой бир түрлөрүн айтуудабыз. Эми дагы бир Аллахума салли Мухаммад бир маанини бул темага киргизе кетсек, бул талаш маселени алып кетсек, алымдар эки пикирде болгон эле: хел ятанакул джин вал инс, жиндер менен инсандар кошулуп жыныстык мамиледе болушуудабы дейт. Ошол тууралуу белгилүү Шейхул Ислам Ибн Таймия мындай деген сөз айтат: وَقَدْ يَتَنَاكَهُ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ وَيُولَدُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ. Жиндер менен инсандар жыныстык катнаш кылышууда жана ортосунан балдар да төрөлөт дейт. وَهَذَا كَثِيرٌ مَعْرُوف, бул белгилүү дейт. وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاءُ ذَلِكَ, ошол тууралуу көп алымдар айтышкан дейт. وَتَكَلَّمُوا عَلَيْهِ وَكَرِهَ الْعُلَمَاءُ مُنَاكَحَةَ الْجِنِّ. Бирок кээ бир алымдар бул жиндер менен инсандар кошулбайт деп аны жактырышпаган дейт. Ошол үчүн бул жерде мен дагы белгилеп кетмекчимин: керек болсо жиндер дагы жыныстык бир мамилени, жыныстык бир катышууну, жыныстык бир мамилени алар жакшы көрүшөт. Ошол себептен алар дагы жыныстык жол менен алар көбөйүшөт. Ошол себептен биз дагы айтабыз: биздин карындаштар, эжелер, апалар, силер дин менен этият болгула. Өзгөчө эгерде динди биз туура билбесек, диндеги аяттарды түшүнбөсөк, жана дин менен коргонбосок, жанакы аят курсини окубасак, 5 убак намазды окубасак, жиндер силердин түшүңөргө келип, силер менен жанакындай жыныстык катнашты жасап кетүүдө болуп калышы мүмкүн. Себеби дегенде, мындай бир болбойт дегенге биз кепилдик бере албайбыз. Анткени Аллах Тааланын элчиси бул тууралуу айтып кеткенден кийин Аллах деле өзү дагы айтат, билесиңер, Рахман сүрөсүндө: лем ятмитхунна инсун каблахум вала жан. Ошол хурун, сулуу кыздарды, бейиште даярдалган кыздарды инсандар дагы, жиндер дагы колу менен тийип да көргөн эмес дейт. Мунун мааниси эмне? Алар жыныстык мамиле кылмак туруп, алар колу менен да тийип көргөн эмес дейт. Демек, жиндер дагы жыныстык мамилени жакшы көрөрүн Аллах Таала Куранда эскертип турат. Ошол үчүн мен кайрылмакчымын эжелерге, апаларга, бир туугандарга. Себеби дегенде, бул маселеде Аллах Тааладан корколук, жиндерден сактаналык. Жиндер биздин түшүбүзгө кирип, биздин үйүбүзгө кирип, биздин жашообузду бузуп салышпасын. Анткени жиндер булар бизге душманчылык кылып калышат, эгерде алар шайтандын бир түрү болсо. Ошол үчүн биз шайтандан сактаналык. Анткени Аллах Таала шайтан тууралуу эмне деген? Иннаху адуу мубин фаттахизуху адуа. О инсандар, билгиле, булар силердин ачык душманыңар. Ошол себептен силер дагы аларды өзүңөргө душман кылып тутуп алгыла дейт. Ошол себептен калай калк, урматтуу бир туугандар, баарыңыздарды чакырмакчымын: жиндер менен шериктеш болбогула, жиндер менен дос болбогула. Жиндердин достору кимдер? Булар көз ачыктар менен сыйкырчылар жана төлгөчүлөр. Баарыңыздар менен андан соң коштошмокчумун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.